Саламатсыздарбы достор, бүгүн биз сиздер менен машиналардын кузовторун карап көрөбүз. Ар кандай кузовдогу машиналар бар, алардын аталышы седан, хэтчбек, универсал деген машиналар. Бүгүн ошол машиналардын эмне себептен ошентип аталып калганын бүгүн сиздер менен чогуу карап көрөбүз. Видеонун аягына чейин көрүп, подписка кылып, лайк басып коюңуз. Анда эмесе кеттик. Денкиси дүйнө жүзү боюнча абдан көп түрдүү ар кандай машиналар чыга баштады. Карап отуруп башың айланат. Мага бул машина жагат десе, андан дагы жакшы машиналар чыгып, денкиси кайсыл маркадагы машина же болбосо кайсыл типтеги машина эң мыкты экенин биз билбей дагы калабыз. Бирок биз машинанын кузовунун бөлүмдөрүн билсек, бул бизге оңоюраак болот. Биринчи машинабыз бул внедорожник. Бул внедорожниктер 2 дүйнөлүк согуштан кийин аябай популярный болгон. Анткени внедорожник деп өзү эле айтып жатат, бул жолсуз, жол жок болгон жерлерде дагы аябай жакшы кызмат көрсөтөт. Баллондору чоң, ушундай бир баткактардан чыгып кетүүчү күчтүү машина. Бүгүнкү күндө бренд типтеги внедорожниктер аябай кандай көп. Кийинки машинабыз болсо, бул хэтчбек. Хэтчбек деген сөз англис тилинен которулганда арты кыска дегендей болуп которулат. Седандардын багажниги кичинерээк. Хэтчбектерге Devo Matiz, Nissan Almera деген машиналардын түрлөрү кирет. Жана ушул хэтчбек сыяктуу эле лифтбек деген дагы машиналар бар. Алар дагы аябай окшошуп кетет хэтчбекке. Кийинки машинабыз болсо кабриолет. Кабриолеттердин айырмачылыктары өзүңүздөр көрүп тургандай үстү бүктөлүп жыйналып ачылган машина. Кабриолеттердин седан, хэтчбек түрдөгү кузовтору дагы бар. Кабриолеттер заманбап машиналарга кирет. Биринчи кабриолет бул Франция өлкөсүндө чыккан. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүндө бар. Кийинки машинабыз болсо фастбек. Фастбек деген сөз англис тилинен алынганда арты жапыс машина деп которулат. Фастбек машиналардын арты тепкич сыяктуу болбойт, мындай жапыс болуп түшкөн машиналар. Фастбек автомобилдери бул спортивный машиналарга жакын машиналар. Фастбектин арты багажник жагы айнеги менен чок ачылган машиналар. Кийинки машинабыз кроссовер. Кроссовер унаалары болсо, булар жеңил авто уна менен джиптердин ортосундагы машиналар. 2010 жылдан баштап аябай мындай көп чыгып, дүйнө жүзүнө тарала баштаган машиналарга кирет. Тарых боюнча алып караганда, бул машиналар 1948 жылдан баштап чыккан. Кийинки машинабыз болсо универсал машина. Универсал машинасы бул мындайча айтканда чогуу, орусчасы общий болуп калат. Мындайча айтканда толук үстү жабылган, жүк жана жүргүнчүлөр менен жүрө турган машина. Хэтчбектен айырмасы бул арт жагы узун, жүк салганга ыңгайлуу машина. Жана болсо арт жагындагы отургучтары жатып, жүк көп салганга, көп батканга ыңгайлуу машина. Бул универсалдар абдан көп. Кийинки биздин машинабыз купе. Купе машинанын айырмачылыктары жапыс спортивный машиналарга кирет. Узундугу жагынан дагы кыска. Купе автоунасынын ичине 4 адамга чейин батса болот. Мындайча айтканда 2+2 деп айтылат. 2 эшиктүү седан машиналары болуп дагы саналат. Же болбосо 3 эшиктүү хэтчбек болуп.
бүгүнкү күндө аябай атактуу машиналар болуп бара жатат. Кийинки машинабыз болсо спорткар. Кузовдун типи айтып жатат өзү. Спортивный, гоночный машиналар. Бүгүнкү күндө бул спорткарлардын ичине 2 кишиден 4 кишиге чейин отура турган орундары бар. Спорткарлары менен шаар ичинде жүрүүгө болот. Мамлекеттен регистрация кылып, номер алып минсе болот. Кийинки машинабыз лимузин. Лимузин деген сөз бул немец тилинен алынганда бүт баары үстү, арты, алды, кырлары жабык машина деп эле билинет. Мындайча айтканда седан деген сыяктуу. Анткени кээ бирки мамлекеттерде седанды лимузин деп дагы аташат. Лимузиндердин заводту жок болгондуктан буну биз өзгөчө жол менен специалисттер чыгарышат. Ошондой фирмалар бар. Кийинки машинабыз болсо седан. Седан деген сөз мындай кадимки эле олтургуч болуп калат. Кыргызча айтканда. Седандын өзгөчөлүктөрү бул жүргүнчүлөр отурган олтургучтан багажниги бөлөк машина. Седандын дагы башкача аталышы бар. Ал хардтоп деп аталат. Седандар көбүнчө Америка Кошмо Штаттарында аябай популярный. 1950-жылдан баштап аябай дүйнө жүзүнө кеңири таралып жаткан машина. Кийинки унаабыз болсо микроавтобус. Микроавтобустар болсо вагон тибинде болот. Ал автобустардын ичине 9-дан 15 адамга чейин батат. Узундугу 4-төн 7,5 метрге чейин болот. Адам ташуучу автобус болуп эсептелет. Кийинки машинабыз родстер. Родстерлер кабриолет сыяктуу болот. Бирок өзгөчөлүктөрүн айта турган болсок, өзгөчөлүктөрү болсо 2 адамга ылайыктуу машина. Өйдөсү ачык машина деп дагы аталат бул родстерлер. Ошондуктан родстерлер купе кабриолеттерге кирип калат. Кийинки машинабыз болсо минивендер. Минивен бардыгыбызга эле белгилүү. Минивен кичи фургон дагы деп аталат. Бул жеңил машиналар катарына кирет. Минивендер 3 катар орундуу машиналар. Мындайча айтканда универсал көп орундуу машина болуп саналат. Минивендердин ичине 8-9 адам батат. Ошол 20 жылдын аралыгында бул минивендер көптөгөн жеңил машина жана оор жүк көтөрүүчү машиналардын ордун ээлеген. Кийинки машинабыз болсо пикар достор. Пикар машиналары болсо кабиналары жабык, жүк салуучу площадкасы ачык машиналар. Бул машиналар 20-кылымдын башы Европада, Америка жакта аябай тараган. Автоунаа фирмасынын Ford, Dodge, Chevrolet деген фирмалар аябай көп чыгарып, аябай ушундай развитый болуп өскөн. Мына достор, бүгүн биз сиздер менен чогуу машиналардын тип, кузов айырмачылыктарын карап көрдүк. Аларга внедорожник, кабриолет, спорткар, родстер, минивен, пикар, кроссовер, купе, микроавтобус, хэтчбек, лимузин, фастбек, универсал, седан. Видео кызыктуу болгон болсо лайк басып, подписка кылып коюңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.